Лейлик районунун аймагындагы мектеп окуучулары арасында райондук дебат турниры болуп өттү. Иш-чара Тынчтык демилгелери коомдук бирикмеси тарабынан уюштурулуп, анда жаштар өзүнүн критикалык ой жүгүртүүлөрүн өркүндөтүүнү, ошондой эле коомчулукта түрдүү анализдерди жүргүзүүлөрдү үйрөнүштү. Лейлик районунун жаштары үчүн жаш дебатчылар долбоорунун алкагында дебат өткөрүлдү. Мындай сынак сөз чеберчилигин өркүндөтүү, жаштар арасында талкуулар, критикалык ой жүгүртүүнү жайылтуу, түрдүү анализдерди жасоону үйрөнүп, маалымдуулугун жогорулатуу болуп саналат. Мен эң башы эле ыраазычылыктан баштайт элем. Ушул уюштуруучуларга бизге чоң рахмат. Ушул жаштарга ушунчалык мүмкүнчүлүктөрдү бергенге. Бул жерде биз өтө көп маалымат, көп өзүбүзгө бир керектүү бир пайдалуу нерселерди алып жатабыз. Мага өтө баары жагып жатат, өтө кызыктуу болуп атат. Бул жердеги атмосфера, бул жердеги өтө кызыктуу оюндар кетип атат. Учурда азыр бизде полуфиналисттер бири-бири менен ойношуп жатышат. Өзүңүздөр байкагандар, биз азыр ойнотуп атат. Өтө кызыктуу темалар берилип жатат. Биз өтө берилип даярданып жатабыз. Иш-чара Баткен облусунун жаштарынын коомчулуктагы актуалдуу көйгөйлөр, маанилүү маселелерди чечүүдө кандайча туура чечим кабыл алуу боюнча маалымдуулугун жогорулатууга өбөлгө боло алды. Өлкө аймагындагы маанилүү маселелерди чечүүдө жаштардын орду тууралуу да талкуу болду. Жаштардын критикалык ой жүгүртүүсүн жана ошол жашаган аймактагы өнүгүүсүнө өз салымын кошуп кетчү жолунда ишке ашырылып келе аткан долбоор эл аралык демократиялык колдоо фондунун атынан каржыланып, жана ушул Тынчтык демилгелери коомдук бирикмесинин атынан ишке ашырылып келет. Белгилей кетсек, аталган долбоор эл аралык демократиялык колдоо фонду тарабынан каржыланып, жаштарга ар тараптуу колдоолорду көрсөтүп келет. Айсулуу Абдилаким кызы, Бакыт Саитов, жаңылыктар.